бекер эле адамдарга үйрөтөм. Да Германиядан көрүп келгем. Жарым гектары Гала Шиниго деген сорт, жарым гектары Golden Delicious. Келгиле, мен багымы көргүлө, үйрөнгүлө, мындай шпалерлерди ар 8 метрден бирден шпалер коюп, Кудай буюрса Алмаз байке сонун бактарды өстүрүп атат. Шако Коп деген азыр Туркиядан келген дарыны чачтык. Арио 80 деген бир жаңы дары пайда болуптур. Креслону коюп эле бул жерде отурат эми. Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Аламдин районунун Пригород айылына келдик. Бу жерде мен эң жакшы көргөн байкем бар. Алмаз Мусабаев деген. Азыркы жерде өзүнүн ушу 8 гектар аян жери бар. Ушул жерде бак кылып азыр сонун эмелерди кылып атат. Дыйканчылыктарды. Кудай буйрса, мынакей, ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Алмаз байке кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшы, иштериңиз? Мына Алмаз байке биздин каналыбызга мен атайын келип сизди тартып, мынакей сиздин мынакей канча жылдан бери мээнеттериңизди, мынакей өзүңүз дагы башка жумуштарда проекттер менен жүрсөңүз дагы көп жумуштар менен ошого айкалыштыра мынакей дыйканчылык менен да иштеп атасыз. Багбанчылык, дыйканчылык баардыгы бар экен да сиздин жериңизде. Мынакей элдер кызыгып аткан мынакей ежевикада сливасында тигип атасыз. Бул багы сынап көрүп атыптырсыз да, буюрса келечекте жакшы бир чоң бабам болсом, келечекте неберелерим мерчитип алып, ушул жерде колуңа жертерип алып жүрсөм деген кыялдар менен жүрүп атасыз да. Эң сонун болуп атат. Эми мынакей байке ушул неме жөнүндө өзүңүздүн кылып аткан мээнеттериңиз, иш аракеттериңиздер боюнча ушу биздин багбандарга жакшы кеңештериңизди ал бизге кылган байкенин багына мен келип келгендер эмес, телефондон эле кеңеш берчим. Бирок эң сонун немеде жолдо аябай жакшы кылып кесиптир. Эң сонун байке ручка менен эле жумуш кылчу да азыр мынакей кол менен неме кылып мынакей сонун бактарды өстүрүп атат иш үстүндө. Мына багбанчылык деген ушул экен. Эмесе Алмаз байке ушул иштериңиз боюнча айтып берип кетиңиз. Эмесе кеттик. Алмаз байке өзүңүздө сөз. Кенен микрофон. Рахмат. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Урматтуу жалпы кыргыз элибиз, урматтуу багбандар. Мына Кудай буйруп, Алланын буйругу экен ушинтип жашыбызда бир эңсеген максат койгон оюм бар эле. Себеби бул кесип багбанчылык атаман калган десем болот. Анан атамдын артынан ээрчип жүрүп ушу бакты үйрөнгөм, чын айткандачы. Бирок ал мезгилде бизде чоң бийик өскөн, баягы 6-7 метр өсүп кеткен бак болчу. Илгери Жанатан деп атам ошо айылда бозгондо аябай ошондой бир чоң 30-40 сотыкка бак кылганбыз. Ошону сугарып жүрүп атадан калган өнөр сиңген экен да. Анан ошону өзүмө максат кылып, бирок заманга ылайыктуу кылып, кандай алма тиксем экен деп багбанчылар менен, агрономдор менен кеңешип, ушу бүгүнкү күндө анан өзүм да Германиядан көрүп келгем. Интенсивдүү бак эң бул туура экономика жагынан, пайда жагынан дагы ошондой бир туура деп ошондой жыйынтыкка келгенбиз. Бүгүнкү күндө биз азыр бакта турабыз. Алма бак 1 гектар, жарым гектары Гала Шиниго деген сорт, жарым гектары Golden Delicious. Жанагы базардагы кымбат болуп аткан алма, Кудай буйрса, экөө тең базарга аябай өтүмдүү. Мына Гала деген сорт дүйнөдөгү азыр биринчи 10 жакшы сорттордун ичине кирет. И Golden да ошондой экөө тең күчтүү сорттор. Отургузганда кандай схемада анан кайсы бат койгон ишилган? Рас ошончолук заманбап болгондон кийин биз бул интенсив эгилгени жөөк аралыгы 4 метр, алма менен алманын ортосу 1 метр. Алма менен алманын ортосу 1 метр. Анан мына практикада көрсөтүп атат. Өзү бир аз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сразу айтып кетсе болот. Анча-мынча бизге окшогон жаңы баштаган багбандарга 1 метр бир аз аздык кылып калат экен. Мен ойлойм 2 кылбасак дагы ушу 4кө 1,5 кылсак ушул
интенсив мындайча айтканда колоновидный өскөн алмаларга жакшы болот. Ортосунан ары бери өткөнгө, тейлегенге, шамал өтүп турганга, эми агроном адам аны түшүнөт. Бир сөз айткандачы. Анан ушул алмалардын мына быйыл 3-чү жылы, быйыл мына азыр гүлдөөнүн астында турат, мына моунда жакшы көрүп турат. Аябай мына гүл, мына быйыл сонун гүлдөйт. Ушундай быйыл даярдык өтө күчтүү быйыл буюрса. Ушул. Анан бул интенсивдин жакшы жери багбанчылык кылганда башында бир 2 жыл, 3 жыл аябай менет. Анан акча сатып, шпаллерлерди коюш керек. Себеби бунун тамыры бош келет. Бунун тамыры жерге таркабайт. Бунун тамыры ушу жердин үстүндө эле болот. Чач сыяктуу да. Мачкаватый. Мачка орусчасында мачкаватый деп айтылат, эми кыргызчасында чач сымал да. Ошо жердин үстүндө, тамырдын астында эле болот ошо жер. Анан бунуга шпаллер коймойнча бул өзүнүн түшүмүн өзү көтөрө албайт. Жыгылып калат. Булчу сугарган мезгилде жыгылып калат. Ошондуктан мындай шпаллерлерди ар 8 метрден бирдей шпаллер коюп, анан шпаллердин ортосунда өзүнүн байлай турган эрежеси бар. Зым байлап, трос байлап, тросторго анан аларга алмалар байланат. Ушуга жалпы расходу шпаллерге канча сом кетти примерно? Көчөт канча сомдон алынды? Ушуларга дагы токтолуп кетсеңиз. Экономика жагын, баасын, акчасын да көп сураштырат. Бул көчөттөр Сербиядан келинген. Эми Сербиядан келген көчөттөрдүн Кудай буйрса биз жакшысын алдык деп ишенебиз. Бир түп көчөттү 250 сомдон алганбыз. 250 сомдон алганбыз. Бул шпаллерлерди бир түбүн 700 сомдон алдык. Бул атайын багбанчылыкка ылайыкташтырылган, узундугу 4 метр 30 сантиметрден. 4 метр 30 сантиметр. Кийин буга ушундай маселе кийин барып, Кудай бурса, бул алмадан тыйын акча түшө баштаганда үстүнө сетка да тартылат. Бул ошону сөзсүз эске алыш керек. Ошондуктан алмадан бир топ бийик болуш керек, себеби алманын үстүндө ошо аба жүрүш керек. Сетка менен алманын ортосунда аба жүрүш керек. Биз 9 метрден койдук. 9 метрден. Өзү 8-10 деп айтылат экен, биз ортосуна алып 9 метр койдук. Ушундай. Анан азыр эми жаз мезгил, биз буга чейин жаз келери менен биринчи кезекте дарылаш керек. Ооруларга каршы, зыянкечтерге каршы. Не дарылар чачтыңыз? Биз биринчисине мынабу Шакокоп деген азыр Туркиядан келген дарыны чачтык. Экинчисине ушу багбанчылардан сураштырсак, Арио 80 деген бир жаңы дары пайда болуптур. Былтыр чачкандар ошо ол пайда болбоду, зыянкечтер кайра келбеди дегенден ошолорду угуп, ошолорду Арио 80 чачтык. Анан эми азыр жакын күндөрү ушу тамырга иштешибиз керек. Жакын күндөрү тамырга иштешибиз керек. Мына чөптүн бардыгын жок кылышыбыз керек. Чөптүн баарын жок кылып, мунун түгүн кетмендеп жумшатыш керек. Иштен ушул чоң менен, ушул чоң менен. Ушуга адам жалдап, албетте буну өзүбүз кыла албайбыз. Күчүбүз жетпейт. Буга адам жалдап, жакшы кетменди тилип билген, кетменди чапканда бактаракты тамырына зыян келтирбеген жакшы ушу дыйкандардан чакырып, багбандардан чакырып ушу түгүн жумшатышыбыз керек. Эң сонун мынакей Алмаз байке багбанчылыкта кандай жакшы нерселерди жазып атат мынакей. Карасаңыздар, менин аркамдагылар эми көрүнүшүн билсеңиздер, мына сонунда кылкылдап турат. 3 жылдык Алмаз байке. 2022 жылы келген, 22 жылы. 3 жылдык алма. Мына эми өскөндөрүн караңыздарчы, күчтүү сонун эле тамырлар. Мына элдер бак интенсивный бак, мына кеч өлөт, неме өлөт деп коет, анан кийин бул жакшы болбойт экен дейт. Бул любой алма бактын өзүнүн пик плодоношениясы деп коет. Анан рост учуру болот. 3 жылга чейин алма өсүш керек, 3 жылдан кийин анан кийин түшүм бере башташ керек. 5 жылдан кийин уже пик башталат, 15 жылга чейин. Ошон үчүн Европада айткан 20 жыл жашайт деп. 20 жыл жашаганда бул 5 жыл өсүүсүнө, күчтөнүүсүнө берсе, нар жагы 15 жыл пик берет. Андан кийин алма картайгандан кийин ошо картаң алманы багып отурганча ошо жулуп таштайт дагы, кайта жаңы көчөт отурсуп коет. Себеп дегенде жаш көчөт кайта күчтүү болуп өсүп чыгат. Картайган нерсени жок кылып таштай берет. Ошон үчүн мына көрдүңүздөрбү, 15 жылга чейин бул акырында Кудай буйрса Алмаз байке
bir 5 жылдан кийин креслону коюп эле бул жерде отурат эми. Рахмат. Эмесе алмашпай жеткизген болсун. Рахмат. Дагы бул жерде кандай Сен пландар? сөзүңдү токтотайынчы. Мен сөзүңдү токтотуп ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул бактын ушу жакшы болгонуна ушу Турардын чоң салымы бар. Рахмат. Өз айткандай аз келгени менен саз келип кетет магачы. Өтө туура кеңештерди, туура багыттарды жылда жазга маал ушу апрель, майлардын ога чейин жылда суранып жүрүп чакырам. Келип бир сыйра көз салып, анан бир жылдык мындайча айтканда программа түзүп берет десем болот да. Анан дагы адилеттүүлүк үчүн дагы бир маселе, ушундай дагы бир күчтүү жигит бар, Ошто Белек деген жигит бар. Ооба. Белек деген жигитке дагы терең ыраазычылык, онлайн салам. Салам Белек. Эмесе мынакей ушул жерде жанатым бир сүйлөшүп атсак 8 гектар алмабак бар деп атасыз, Алмаз байке, туурабы? Эме 8 гектар жерим бар деп атасыз. Келечекте ушу кандай план кылсаңыз деген оюңуз бар ушул жерде? Жакшы суроо болду. Мен ушул бакты тигерден мурда Чүйөрөнүн ылдыйкы зонасы деп аталат да, бул жакчы. Ылдыйкы зонасына жалаң гана арпа буудай, ана мөмө жемиш, жер жемиши эгип жүрүшкөн экен да. Мөмө жемиш эч качан эгилген эмес. Мындайча айтканда багбанчылык почти что жок экен. Жок экен да бул жерде. Анан канча агроном, канча билгендерден сурадым, эч ким мага так ушуну кылсаң болот деп жооп бере албады. Ошондуктан мен 1 гектардан сыноо катары кылдым. Сыноо катары ошондо 1 гектар алма, 1 гектарды да 2ге бөлдүм, жанагындай Гала Шинего и Golden Delicious. Анан 1 гектар кара өрүк. Орусчасында слива деп коебуз го. Кайсы сорттор? Стенли деген сорт, бул жанагы чоң, анан кургатылганда сухофрукт деп коебуз го. Ото сухофрукт. Кургатканга сонун экен. Кургатканга атайын ошого арнатылган неме сорт да. Анан мен ушундай бир ниетим бар, Кудай бурса. Мисалы үчүн талас фасол боюнча популярный. Ушул чүйдө баягы ачыл элек кундузда, бычыл элек, ачыл элек сандыкта, бычыл элек кундуз бар дегендей. Ушул кара өрүктө иш барбы дейм да. Ушул эгер жакшы болуп алса кара өрүккө дагы барабыз. Кара өрүк өтө күчтүү, жакшы болуп кете турган болсо, себеби Бишкектин ылдыйкы зонасы кышындасы шаарга караганда бир топ суук, жайындасы өтө ысык болот. Дым болуп эле баягындай эмне деп коебузчу. Шамал жүрсө да ысык, ушундай шамал болуп ысык болуп туруп калат. Ошондуктан бул жерге көбүнчө туура сорт тандоо бул маселе. Азыр менде мындайча айтканда и багбанчылык, и бир эсеби сорт сыноо багытта иштеп атам десем болот да. Анда келечекте бир 10 жылдан кийин чоң эле бир эме болот. Анан азыр эми Кудай бурса мына азыр кара өрүккө дагы барабыз. Бул мына түшүнгө кирип атат. Былтыр дагы мөмөсүн жегенбиз. Азыр анча-мынча тууган урукка, досторго таркатып калдык дегендей. Анан быйыл кайсынысы 1-2 жылда экономикалык жактан кайсынысы пайдалуураак боло турган болсо, мен ушуну бүт элдерге сунуштайт элем да. Эмеге өрөнгө, мына коркпогула, келгиле, мен багымы көргүлө, үйрөнгүлө, өзүм билгениме мен бекер эле адамдарга үйрөтөм. Бекер эле барып үйрөтөм. Ушу эл багбанчылык менен кыла турган болсо, бул эми экология, бул жерде экономика, буну айта берсе сөз көп бул жердечи. Конца концов дин жагынан карап көргөндө дагы бул эртең кыямат десе, бүгүн сен бактик деген бар. Туура. Ансыгарында бунун бүгүнкү заманга ылайыктуу аябай туура багытта булчу багбанчылык. Да, анда сөз демет туруп, анда байкенин ар жагында дагы кара өрүгү бар экен. Анын ар жагында вообще эже малинасы бар экен, бүлдүркөндөрү бар экен. Сонун жерлер бар экен. Алар менен да таанышалы. Кеттик эмесе? Жүрүңүздөр. Кудай буйрса, байкенин эмесине кара өрүк багына, слива багына келдик мынакей. Бу да 1 гектар экен. Эмесе Алмаз байке, азыр 1 минут. Ушу тууралуу айтып коюңуз эми. Сорт Стенли. Бул атайын мен ушул климатка, жерге ылайыкташтырып аябай изилдеп ушул сорту тандагам. Себеби бул кышка чыдамдуу. Характеристика тууралуу кышка сууга 30 градуска чейинки сууга чыдамдуу. Анан өзүңүздөр байкап атасыздар, мынакей азыр шаардын ичинде өрүктөрдүн баары да гүлдөп бүтүп калды. Бул эми гүл ачып атат. Бул мындайча айтканда максат сууктан
аман алып калуу, суу кеткенден кийин анан гүлдөсүн деген максатта. Анан эми быйыл биринчи жолу гүлдөп атат. Муну түшүнбөй быйыл көрөбүз. Бул кара өрүктүн атайын жанагындай өнөр жай үчүн иштеткенге боло турган мөмө берет. Андан сырткары буну кургатканга дагы өтө ыңгайлуу. Кургатканга дагы ушундай эң элита сухофрукт чыгат. Эми кургатылган как кара өрүк чыгат да. Бул ушундай жакшы сорт. Кудай буюрса, 1 гектарда азыр биз жана сөздүн башында айтып өткөндөй сыноо үчүн ушу сортту эктик. Анын арасында дагы сыноо үчүн 3 сорт бар. Black Splendor деген сорт бар. Анан Angelino деп жанагы дүкөндөрдөн көрүп калдыңыздар, кара тоголок. Кымбат шындасы килограммы 200-300 болуп кеткен. Ошол арасына Angelina'ны кышка сактаса да болот экен. Аларды кышка сактаса дагы болот. Кыскасы бул жерде кара өрүктүн ичинде 3 сорт бар. Stanley, Angelino и Black Splendor. Кудай буюрса, жана айтып кеткендей, ушу мөмөсү жакшы болгон болсо, мен бүт дыйкандарга баягы жылда улам жерден бак кылып коюп туруп, зато пайдалуу, экологияга дагы, экономикага дагы, и жанга дагы, жанды күндө кетпей жаап кыйналбайсың. Мунун көбү туура суга коюп, аны жерде туура дарылап койсоң, мөмөнү Алла Таала өзү берет. Бул жерде да аполитил сорттор бар деп атасыз да? Аполитилдер мына ушул аполитилдер кайсы сорттор? Мындайча айтканда, биздин кара өрүктүн эркеги, атасы деп атасак болот. Азыр ушул Чачакская наилучча деп айтылат орусчасында. Ошондо атайын ушундай сорт жыты эми жыты кыркырайт. Керемет. Мына багбанчылыктын бир рахаты, ушу бактарак гүлдөгөн мезгилде бир өзгөчө рахаттанат экенсиң да. Бактын ичинде жүрүп бул жыттап дегендей. Мына ушул ар 8 оң жагында, 8 сол жагында Stanley сорту, ортосунда ошо чачак сортун эгилген. Ула эмеге расчет турган эмес да, байке, Алмаз байке андай. Ар бир 10 түп сайын, 20 түп сайын эмес. Мен ошону запас кылып, ар 8 түптө бир эктим. 8 түптө бир эктиңиз. Ар 8 түптө бир эктим. Анан Stanleyге караганда бул мына практика көрсөтүп атат, эртерээк гүлдөйт. Өзү карабайсыздар мынакей. Анан өсүүсү булар деле чоң болчу. Мен как раз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып обрезканы айтып коеюнчу. Булар аябай бийик чоң болчу. Мен быйыл обрезканын туура жолун тандап, баягы ортосу кесе, чашаобразный деп коебуз го, орусчасы. Ошону биз азыр ортодогу стволдорду алып, муну эми кылып чашаобразный болуп бутактап чыгып, ортосунда шамал жүрүп, кенен болуш керек экен да. Анан 1 жылдык түшүм артка кетиши мүмкүн, бирок баланы жашынан тарбияла дегендей, буну дагы даракты дагы жашынан тарбиялаш керек экен да. Ошондуктан быйыл бул бир аз бутактары азыраак. Биз обрезканы айоосуз кылдык да. Кайта жаңыда бутак чыгарып, буну дагы ылгыйраак өстүрөлү деген. Түшүмдү өтө бийиктетпей, ылгыйраак алалы деп атасыздар. Себеби бийик өтө бийик кетип калганда, мага жанагы боштогу белек айтпады. Сиз дарак өстүрүп атасызбы же отун өстүрүп атасызбы? Туура ошол. Анан жок, мага мөмөлүү дарак керек деп атат. Айоосуз кескенибиз ошондон болду. Отун өстүрбөйбүз.